Гөлтаң программасы түз эфирде уланууда. Бул жумада өлкөбүздө салттуу жумалыгы өткөрүлүүдө 20 апрелден 25 апрелге чейин иш-чара уланууда. Бүгүн ушул иш-чара тууралуу биздин меймандарыбыз менен дагы кеп курмакчыбыз. Студиябыздын меймандары менен тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Устат Шакирт борборунун координатору Төлөн Касаболотов агайыбыз. Ушул эле Устат Шакирт борборунун директору Элгиз Жунусов агай, жана Устат Шакирт ансамблинин солисти Бакыт Акматов агайыбыз. Ошондой эле Устат Шакирт ансамблинин жетекчиси Бек Халагушев агайларыбыз бизде мейманда. Кутмандыгушок таңыңыздар менен студиябызга кош келипсиздер. Сиздер менен жүз көрүшүп турганыма кубанычтамын. Мынакей бүгүн 25 апрелде ушул салттуу музыка жумалыгы дагы жыйынтыкталуу алдында турат. Бүгүн ошол салттуу жумалык жыйынтыгы кандай болду, кандай иш-чаралар менен коштолду? Бул туурасында сиздер да кененирээк айтып бересиздер деген ойдомун. Анан Төлөн агай, алгач сиз ушул салттуу музыка жумалыгынын негизги максаты, канча жылдан бери ушул өткөрүлүп келет, ошол боюнча айта кетсеңиз. Салттуу музыка жумалыгы деп мына быйыл 19 жыл деп эсептеп атабыз. 19 жолу өттүк да. Бул эмнени ата-бабабыздан келаткан көөнөрбөс мурас болуп калган музыкалык искусствосундагы колдонулуп келген аспаптардын кайра жанданып, кайра экинчи өмүрү башталган деп түшүнсөк болот. Азыр мына Кудайга шүгүр, чопочор, кылгыяк, дагы чогойночор, темир комуз, жыга чооз комуз мына жакында эле кошулуп атат. Таап атышат окумуштуу балдар жетиген аспабы. Мына ушулардын кайра эл арасынан таап чыгып, кайра элге тартуулап, музыкалык ата-бабадан келаткан музыкалык искусствону кайра жандандыруу болуп эсептелет. Салттуу музыка. Эми бул мына 19 жыл деп атабыз. Каракол музыкалык окуу жайында биз андан мурун эле 84-жылдардан баштаганбыз. Себеби дегенде ал убакта оркестр үчүн окутулган комуздардын баардыгы сыртты комуз, ички маңызынын баары балалайка болчу. Бүт аткаруу техникасы балалайканыкы, анан жанагы чоң-чоң залкар күүлөр келчи эмес ага. Ал жанагы эле оркестрде отуруп эле аккорд берип эле коштоп турган аспап болчу. Анан бул Каракол музыкалык училищесине мен 84-жылы алып келишти. Мен тиги Боз салкындын ансамблинде элем. Ошондо кыргыз музыкасын, нукура кыргыз аспабын кайра өнүктүрөлүк деп ошондо министр ал убакта Кондучалов эжекеден кийин Токтосаров деген министр болгон. Ошол кишиден уруксат алып туруп, анан ошол убактагы музыкалык училищанын директорлори ошолордун сиңирген эмгектери чоң. Анан ошол өз алдыбызча эле тиги бизге бул жарабайт. Элибизде мындай сонун залкар күүлөр калган, сонун аспаптар калган деп биз ошол 84-жылы эле баштаганбыз. Анан айта берсе тарых абдан көп. Мисалы эле мына 87-жылы Карамолдо Орозовдун 100 жылдыгы болгондо ушул драма театрдан, Касым Жантөшев атындагы театрдан 100 комузчуну алып чыкканбыз. 100 комузчу Ибарат деген күйсүн, Машботой деген күйсүн алып чыккан. Эми ал убактагы комузчулар кимдер? Бул өңдөнгөн үнөрпоз балдар болсо жыргабайбызбы? Жок. Трактористтер, сугатчылар, саамчылар, малчылар, талекчилер. Вот ошолордон чогултуп келип, анан 100 комузчу чыккан элек. Анан азыркыдай техника жок. Эчтеке сакталбай калган. Өкүнүчтүү ошонусу. Мына салттуу музыка дегенибиз ушул. Кайра өндүрүп, кайра өстүрүп, кайра ачып, экинчи өмүр берип атышат. Өнөрпоздорубуз ошонун 19 жылы деген
такилип да. Жакшы экен. Элгиз агай, айтсаңыз, мына ошол көп жылдардан бери салттуу музыкалык жумалыгы өткөрүлүп келет. Анан быйылкы жылы кандай болуп, кандай иш-чаралар менен коштолду салттуу музыка жумалыгы? Кутман таң, чоң рахмат. Биринчиден ошол уруксат берсеңиздер, бүгүнкү майрамыбыз менен чын жүрөктөн кыргыз элин куттуктайлы. Ошон үчүн баягы өнөрдө жүргөн инсандарды да куттуктайбыз. Мен эң оол ошол Устат Шакирт салттык музыка борбору жөнүндө бир аз учкай айтып кетейин. Устат Шакирт салттык музыка борбору ушул Төлөн абам жогоруда айткандай, мына Төлөн абамдар айтып атат, ушул үзүлгөндө улагандар, чачылганда жыйнаган ушул залкарлар бүгүнкү күнгө чейин баягы жоготпой алып келди. Бул биз үчүн өтө чоң бир таберик, биз үчүн чоң бир биздин аткара турган вазипабыз деп эсептейм да. Аны Устат Шакирт салттык музыка борбору өзүнүн аты айтып тургандай эле Устаттан Шакиртке ошол көөнө өнөрдү, ошол улуу мурасты баягы жеткирип үйрөтүүдө чоң салым кошуп келатат. Анан эми баарыңыздар билесиздер, бул республикалык деңгээлде өткөрүлө турган чоң жумурай журт майрамдай турган чоң майрам. Азыркы учурда 7 дубаныбызда ошол иш-чаралардын жыйынтыкталып атат. Бунун эң маанилүүсү Бишкек шаарыбыз, борбор калабыз Бишкекте дагы, анан ошондой эле түштүктүн Ордолу Ош шаарында дагы ийгиликтүү чоң деген кыргызга аттын кашкасындай белгилүү болгон төөсү баягы көрүнгөн улуу өнөрпоз адамдар катышып атат. Анан биз Устат Шакирт салттык музыка борбору ошол өнөрү менен биргеликте ошол билим берүү жаатындагы, агартуучулук жаатындагы камтып келебиз. Азыркы учурда биз мындай сунуш менен чыгып атабыз. Ушул майрам айыл жергелеринде да өтүш керек. Анткени бизден кийин куулай турган жаш муундардын баардыгы баарыбыз билебиз, жаш муундар ошолорго жеткирүү максатында. Анан биз баягы Устат Шакирт көлөрөөндө кантип баягы салттуу музыка жумалыгын өткөрүп атат деген ой болушу мүмкүн. Анан биз Устат Шакирт салттык музыка борбору менен иштешкен Ысык көл өрөөнүндө 15 жакын мектебибиз бар. Ошонун мектепте ар бир муз чырак боюнча программабыз бар. Ошол муз чыракта тарбияланып аткан таланттуу уул кыздардын башын бириктирип, Ысык көл администрациясы менен, өкүлчүлүк менен жана ошондой эле Маданият министрлиги менен биргеликте Устат Шакирт салттык музыка борбору кошо анан ошол иш-чараны өткөрүп атабыз. Бул иш-чара 25-ине келип такалып калган жок. Биз 23-үндө дагы, 24-үндө дагы өткөрдүк. Ак Суудагы Керегеташ, Зыңдан, ошондой эле Ак Булуң айыл жергелеринде, мынакей Түп районунда Жылуу Булак Өмүр Баатыр мектебинде, бул айыл жергесинде бир өзгөчө өтөт экен. Айылдагы баары түрү чогулуп келип, мектеп окуучулары, мугалимдер дагы баягы кызыгуу менен баягы кабыл алышып, балдар дагы өздөрүн чаларга да мындай дем күч кубат берилет экен. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул Ысык көл облусунун баягы ыйгарым укуктуу өкүлүнө, өкүлчүлүккө, Маданият министрлигине, ошондой эле баягы мэрияга, Төлөн абам иштеген Ыбырай Туманов атындагы училищенин жетекчилигине жана ошондой эле Устат Шакирт салттык музыка борборуна демөөрчүлүк кылган Агахан фондусуна жана ошондой эле Устат Шакирт борборунун жалпы жамааттын атынан да ыраазычылык билдиребиз. Жумурай журтту майрам менен куттуктап, келечекте бул майрамдын өмүрү узун болуп, көптөгөн чыгаан жаштар тарбияланып өсүшүнө Устат Шакирттин да кошуп аткан салымы зор. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Бирге болсун деди, сиздер дагы майрамыңыздар менен куттуктайбыз албетте. Анан бүгүн негизи республикада сонун чоң майрам болуп жатканы баарыбызга белгилүү. Анан мынакей Элгиз агай айтып кетиңизби, мурдагы жылдарга салыштырмалуу жыл сайын бул салттуу музыка иш-чарасы жогорку деңгээлде да өтүп келет. Анан Бакыт агай, айтсаңыз ошол мурдагы жылдар менен бүгүнкү өнүгүшү тууралуу дагы айта кетсеңиз, кандай өзгөрүүлөр болууда, кандай жетишкендиктер болууда? Саламатсыздарбы? Биринчиден баарыбыздын майрамыбыз менен ошол жылдарга салыштырмалуу быйыл балдардын деңгээли дагы абдан чоң өсүүдө. Биринчиден баягы саны жагынан дагы, анан сапаты жагынан дагы. Себеби дегенде ошол мурдагы жылкы, андан мурунку жылдардагы чыгармаларга караганда салыштырмалуу быйыл өзгөчө чоңураак чыгармаларга басым коюшуп, баары тегиз катышып жана активдүү катышып
чыгармалар чоңойду десек болот. Жакшы экен, Бек агай, сиз да өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз. Жалпысынан алганда салттык музыка жумалыгы Кыргызстанда жакшы деңгээлде өтүп атат. Төлөн агайым айткандай, жаңы аспаптарды элге тартууладык. Белгилүү уста Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурланбек Нышанов мурун катылып жаткан доолба, сурнай, керней деген аспаптарды элге тартуулап, азыр агай дагы деле изденүүдө. Дагы айтарым ансамбльдер көбөйдү. Жаңы чыгармалар жазылып элге тартууланып атат. Мурунку жылга караганда кыргыз элинин салттык музыкага көз карашы башкачараак да. Ошонун менен айырмаланып турат. Жакшы экен. Анда болсо сиздерге кезек берели, мынакей колуңуздарга комузуңуздарды алып алып, сонун бир аткарууларды, күүлөрдү чертип берели деп келип калыпсыздар. Биздин жалпы Сокол облустук телерадио компаниясынын көрүүчүлөрүнө сонун шаттык маанай тартуулап өтөлү. Келиңиздер. Көлдөн чыккан залкар комушчулардын бири Карамолду атабыздын Насихат деген күйсүн ойноп берейин.
Эң сонун баракелде. Чоң рахмат сизге. Мынакей ардактуу теле көрүүчүлөрү дал ушул жаңырган күн жалпы биздин эли журтубуз үчүн жаңырып өттү. Себеп дегенде бүгүн бизде чоң майрам десек болот. Салттуу музыка күнү. Андыктан дагы бир жолу бардык экран артында отурган ушул өнөрпоздорубузду ушул салттуу музыка күнү менен чын жүрөктөн куттуктайлы. Сиздерди дагы бир жолу куттуктагым келип турат. Анан мынакей бүгүн дагы ушул салттуу музыкалык жумалыгы жыйынтыкталып, драма театрда концерт менен коштолмокчу. Ошол боюнча дагы айта кетсеңиз, концерт кандай болот, кимдер катышат? Рахмат. Биз дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүгүн ушул жыйынтыктоолуучу иш-чарабызга ошо Каракол шаарынын тургундарын жана ошондой эле конокторун чакырабыз. Саат 11:00-дө Жантөшев атындагы музыкалык драма театрында өтмөкчү. Эшиги ачык, келип көрүп кетиңиздер. Ал жерде айта турган болсок, ошол Устат Шакирт салттык музыка борбору менен тыгыз иштеп келаткан мектептеги эл ичинде катылып жаткан жаш таланттардын катышуусунда болот. Ошондой эле Ыбырай Туманов атындагы окуу жайдын Төлөн агабыз жетектеген Ибарат ансамблинин катышуусунда болот. Жана ошондой эле ошол дагы бир ансамбль, санат ансамблі да катышат. Анан эми бул жерде өкүлчүлүктүн колдоосу жана ошондой эле биздин Устат Шакирттин өзүбүздүн ансамблибиз болот. Кыскасын айтканда, кызыктуу, жакшы маанай болот деген тилекте турабыз, Кудай кааласа. Ооба, жалпы теле көрүүчүлөрүбүз дагы ошол бүгүн боло турчу саат 11-деги боло турчу концертке, чоң концертке келип кетүүңүздөрдү суранабыз. Албетте көңүл ачып, шаттык маанайда кайтасыздар деген ишеничтебиз. Ал эми азыр Бакыт агайга кезек берели. Музыкалык чыгармабызды Мен эми Нурак Абдрахманов атабыздын бул дүйнө аттуу чыгармасын аткарып берейин. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга кимдер таазим этпеген. Тагдыр жолу татал жол, бирөөлөргө кепкенин, а бирөөгөң азап менен арман моңун чектеген, туңгуюкка кептеген. Жаралганда дүйнөгө жаңжал салып ыйламай, ал кубатка келгиче ата энени кыйнамай. Эрезеге жеткенде эл мүдөсүн сыйлабай, жаман адат бүтөбүз көрө катты жыйнамай, кара жанды кыйнамай. Бул дүйнөнүн байлыгын жалгыз энем алчу бар, мансап үчүн эл журтун курмандыкка чалчу бар. Адамзаттын ушулар убалына калчулар, арабызда болбосунчу адамдыкты танчулар, акыр заман салчулар. Максат менен чырмайды, сүйүү менен чулгайды, өмүрлөрдүн чак түшүң алтын жаштык турбайды. Канан калсын көрө кат, кана достор ырдайды, эл журт болсо биз болорбуз, эл мүдөсүн сыйлайлы, эркин ойноп жыргайды. Өткөн өмүр качкан куш, канаттары дилдиреп, гүл жайнаган бакчаңды гүлүк мезгил бүлдүрөт. Жан дил менен барктайлы, жаш күндөрдүн үлгүрүп, тагдырларга бөлүнгөн өмүр канчай ким билет, бакыт канчай ким билет. Кырчын жаштын кадырын кыярганда билерсиң, кызыл өңдүн кадырын сен кубарганда билерсиң. Бар байлыктын кадырын чачылганда билерсиң, бакталайдын кадырын сен качыргандай билерсиң, басынганда билерсиң.
жашоо деңиз чалкыган жарышыгы саймадай минут санап өмүрлөр өтүп жатат байма-бай бизге мечи калкыган турмуш аккан айрадай орду менен сүзөлүкчү оң тетириң айдабай эй бактыбызды байлабай бир берилген бул өмүр бүтпөчүдөй ойдойсуң бул ишке да болбос үчүн кумкор болуп колдойсуң шуңкар болуп сызасың ай жылан болуп сойлойсуң миң сырлуу бул өмүргө 100 жашасаң тойбойсуң ай 1000 жашасаң тойбойсуң миң сырлуу бул өмүргө 100 жашасаң тойбойсуң ай 1000 жашасаң тойбойсуң сонун аттар болду. Сизге чоң рахмат айтабыз. Мынакей биздин жалпы теле көрүүчүлөрүбүзгө дагы жакшы маанай тартуулап, салттуу музыка тууралуу дагы кенен маалымат ала алдык. Деги эле сизге окшогон Бакыт агайыбызга, Бек агайыбызга окшогон сиздер бар үчүн салттуу музыка өчпөйт деп ишенем. Албетте биздин салттуу музыкабыз кылымдарды картат деген ишеничтебиз. Сиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Алтында болгон убактыңыздарды бөлүп бизге келип, сонун маанай тартуулап бергениңиздер үчүн дагы бир жолу баарыңыздарды бүгүнкү салттуу музыка күнү менен чын жүрөктөн майрамыбыз менен куттуктайм. Бар болуңуздар. Ал эми азыр болсо кыскача каалоо тилек айта кетиңиздер. Төлөн агай келиңиз. Элибиз, мамлекетибиз өркүндөп өсүп, элибиз жакшынакай жашоодо жашап, жана Турциядагы жана эчен жерде суу алып атат, эчен жер титиреп атат, согуштар болуп атат. Ошондойлордон Кудай сактап, ошолор алыс болуп, элибиз бейкутчулукта, тынччылыкта, анан кененчиликте жашасын. Бар болуңуздар элибиз. Айтканыңыз келсинде эле. Ардактуу замандаштар, теле көрүүчүлөр, бүгүн 25 апрель салттуу музыка күнү. Буга ылайык атайын өлкөбүздө бир жумалыкта жарыяланган. Бүгүн ошол жумалык жыйынтыкталуу алдында турат. Биздин Касымалы Жантөшев атындагы драма театрда дагы сонун концерт орун алмакчы. Салттуу музыкалык жумалыгынын жыйынтыктоо күнү, андыктан келип көңүл ачып кетиңиздер. Ал эми бизде болсо мейманда Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Устат Шакирт борборунун координатору Төлөн Касаболотов агайыбыз, жана дагы Устат Шакирт борборунун директору Илгес Жунусов агайыбыз, Устат Шакирт ансамблинин солисти Бакыт Акматов агайыбыз, жана дагы Бек Алагушев агайыбыз Устат Шакирт ансамблинин жетекчиси мейманда болду. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Талантыңыздар ташкындап элибизге жагымдуу маанай тартуулап жүрө бериңиздер. Анан биздин салттуу музыкабыз эч качан өчпөсүн демекчимин. Ал эми Көл таңы программасы сонун